Орозбек Айдаров 1977-жылы Сокулук районундагы Төшбулак айылында орто мектепти аяктагандан кийин 1 жыл чабан болуп иштейт. Ал айыл чарба багытында иштеген адис болууну каалай турган. Бирок жаз айында Борбор калаада Москвадагы жогорку театралдык окуу жайына кабыл алуу жүрүп жатканын угуп, ал Суусамырдан атайын келип, конкурска катышып, конкурстан өтүп кетет. Кызыктын баары кийин башталат. Ата-энеси, бир туугандары биздин урукта артист адам болгон эмес. Кой, бул оюңдан кайт деп, анын тандоосуна баары каршы чыгышат. Орозбек Айдаров анда Москвага 1 айга эле барып көрүп келем дейт. Чындыгында өзү деле ошентип ойлогон. Бирок Москвага баргандан кийин ал кадимкидей студент болуп, актёрдук кесипти аркалап калат. Москвага барып 1 ай өттү, 2 ай өттү, ошо менен мен ушул анан окууну бүттүм. Анан ушул актёрдук кесипти аркалап калдым. Биздин көркөм жетекчибиз Николай Дмитриевич Ковшов деген, бул Станиславский мен учурунда иштешиптир. Андан кийин бизге көркөм жетекчи болуп калды. Давид Григорьевич Ливнев деген, ал менин жеке мугалимим болуп калды. Ошо менен 5 жыл окуп кетип атканда Анатолий Папанов бүтүрдү бизди. Анан ошентип Москваны бүтүп, чогуубуз менен эле 28 бала барганбыз, ошо 27си бүтүп келип, Караколдо Касымал Жантөшев атындагы театрда ачтык. Эми бул чыгармачылыкта бир топ түйшүктүү дагы, анан ошо түйшүгү менен бирге рахаттуу да учурлар болот экен. Москвадагы студенттик жылдар, театрдагы окуу, чыгармачылык чөйрө анын көз карашын түп тамырынан бери өзгөрттү. Орозбек Айдаровдун катылып жаткан таланты ойгонуп, ал чыгармачылыкка баш оту менен киришет. Окууну бүтүп келгенден кийин ал курсташтары менен бирге Ысык көлгө барып, Касымалы Жантөшев атындагы драма театрын ачышат. Ал кезде азыркыдай шаарга байланбай, 4 айлап, 5 айлап гастролго чыгыша турган. Кыргызстандын бүт аймагын түрө кыдырып, кала берсе Өзбекстан, Казакстанга чейин гастролго чыгышчу. Жылдар өттү, 7 жыл ошол учур театрын жетектедим. Андан кийин Курчак театрына директор болдум. Анан министрдин орун басары болдум. Анан кайрадан ушул Чүй театрына директор болуп иштеп атам. Эң эле эсте калганы бул ошол Союз учурундагы биздин премьералар. Ал кезде классикаларды койчу элек: Шекспир, Горький, в Людяхты ойнодук, Бомаршени ойнодук, Фигаро. Ушундай Кондратьевдин жаралануудан кийинки отпуск, мына ошого окшогон спектакльдерди ойнодук. Ысык көлдө 10 жыл иштегенден кийин 90-жылдары Бишкекке келип, Жаштар театрында, Кыргыз драма театрында директордун орун басары болуп иштейт. Орозбек Айдаровдун бир артыкчылыгы, ал чыгармачылык менен бирге жетекчилик кызматты да айкалыштырып, билимин, тажрыйбасын, болгон бүт аракетин театрга арнайт. Башта жалаң чыгармачылык менен гана алпырышып келсе, эми ал театрдын чарбалык иштерин да колго алат. Орозбек Айдаров табиятынан уюштургуч, ар дайым жаңыга умтулган адам. Казак менен Кыргызста сый менен шыгыз айырмасы болбосо, бир тууган эл, бир тууган журт. Жигиттер, селкинчек оюн улантып, оюн курбайбы, кандай дейсиз? Орозбек эми экөөбүз
78 жылдан баштап таанышпыз. Анткени экөөбүз чогуу Москвага тапшырып, чогуу 5 жыл окуп, Луначарский атындагы театралдык институтта. Ошондон бери чогуу жүрөбүз. Мына Көлдө театр ачып, Ысык көл Кыргыз драма театрынын ошол жерден баштап, анан кийин чогуу жүрөбүз. Мына бүгүнкүгө чейин чогуу жүрөбүз. Мына бүгүн да мына зданияда экөөбүз чогуу отурабыз. Бир жагында биздин жаштар театры, бир жагында Чүй театры да. Ошону менен 78 жылдан бери экөөбүз кол кармашып жүрөбүз. Ээрчип жүрөбүз. Чоң чыгармачылык жолго Көлдө чогуу аттанганбыз. Чогуу канат күүлөгөнбүз. Чогуу биринчи арышты таштаганбыз дегендей. Ошону менен мына ээрчип келатабыз. Эми Орозбектин бир өзгөчө бир сонун сапаттары бар. Биринчиден бул абдан баягы чыгармачылыкка ушунчалык берилген бир керемет таланттуу инсан. Бул эмне деген образдарды жаратпады. Эми аны санап отурсак, ага санак жетпейт. Бул ушунчалык баягы ар бир образды иштеп атканда ушу жанын таштап, болгон чыгармачылык дарыметин жумшап, өзүн аябай чыгарган укмуш образдары бар. Мындайча айтканда бул чыныгы театрдын, искусствонун фанаты да биринчи кезекте. Анан окем жараткан образдар мына ушул убакка чейин, бүгүнкү күнгө чейин биздин көз алдыбызда турат. Бул эми тарых барактарында кала турган бир керемет образдарды жараткан мыкты актер. Экинчиси мына көп жылдардан бери жетекчилик кызматта келатат. Мына театрларда иштеп, театрларда жетекчилик кызматтарда келатат. Мындан сырткары окемдин дагы бир керемет сапаты бул уюштургуч. Кыйын менеджер директор да, мындайча айтканда. Мына ушул жагынан дагы мына азыр көп мына бу сонун чоң иштерди жасап келе жаткан биздин мындай бир мыкты курсташыбыз да. Мен дайыма ыраазы болом. Ошол жылдары эл менен театрдын байланышы солгундап, эл базар экономикасына баш уруп, будуң чаң түшүп жаткан мезгил эле. Орозбек Айдаров кандай да болсо театрды жандантып, анын көрөрмандар агылып келген кадимки кадырын сактап калгысы келет. Ал элге телевидение аркылуу жетүүнү көздөп, коомдук теле радио берүү компаниясынын алдында Учур театрын түзөт. 7 жыл аталган театрды жетектеп, өзүнө тиешелүү талапчыл, жаңычыл демилгеси менен жаш театрды бат эле бутуна тургузуп, мыкты спектакльдерди сахнага алып чыгат. Бул жигиттин чыгармачылыгында мен анда Нарын музыкалык драма театрында иштеп жүргөм. Ошондо булар Алыкул Осмоновду коюп келишти. Ошондо Алыкул Осмоновду ойноп келип. Мен аншлаг болду, кайта барып, ошондо деле болбой. Эже күндө эле келе бересизби деп коет жан. Орун жок эже, орун жок деп. Тапкыла бер орунду мага деп коркутуп алып кирип барып отуруп алып көрчүмүн. Мунун чыгармачылыгы дагы абдан мындай жогорку деңгээлдеги, көп нерсени түшүнгөн, көп образдарды ичине каткан бала да. Токмокто дагы жана көптөгөн эмелер, спектакльдерди Бурананын же болсо жанагы эме бар го, жанагы Бурана этнокомплекси. Ошондогу жаршалар бар, ошондо жанагы үңкүрлөр бар. Бетме-бет спектакльдерде да ошол жакта коюлду. Оторбаевдин 2 спектаклин коюлуп, Алматага чейин барып келдик, эмеге Астанага чейин барып келдик. Астанага барганда Жануранын койдук эле. Мына Астанадан как раз ушуну мынабу эме белекти алып келгенбиз да. Астанадагы аябай чоң ушундай революция темасында жазылган спектакль болчу. Тиги болсо жанагы Советтер Союзу кулап, Оторбаев агайдыкы. Советтер Союзунун баары кулабынан кийин жалгыз тиги түндүк эле сатылбай калган бир турмуштун аябай кыйын жагдайын балдары бияка тартып, тиги келини менен тиги баласы тияка тартып, бир жалгыз кемпир жалгыз түндүктү кармап, ушу түндүк чамгаракты кармап отуруп калган ушундай бир сонун муну Кара деңиздин боюна чейин алып барып коюп келди. Орозбек Айдаров Куурчак театрынын директору, маданият жана маалымат министринин орун басары болуп иштейт. Анан кайрадан Чүй облустук драма театрына директор болуп келет. Орозбек Айдаров театрда иштеген жылдардын ичинен эң эле эсте калган жылдары Союз кезиндеги жылдар экенин айтат. Ал учурда жалаң классикалык чыгармаларды кое турган. Эл да театрга агылып келчү. Театр өнөрүнө болгон кызыгуу аябагандай күчтүү эле.
кээде бир эле адам спектакль көргөнү 5-6 жолу келер эле. Ал турсун артисттерге кат жазыша турган. Азыр ал учурдун баары жомок сыяктуу сезилет. Мезгил доор өзгөрдү. Эл да театрга келбей калды. Эмне үчүн бул абалдан кантип чыгыш керек деген суроолор Орозбек Айдаровдун тынчын алат. Мен бүгүнкү күндө андай эмес. Бул элдин багы театрды сүйбөгөндүгүнөн эмес. Эл деле жакшы театрга, мындай жакшы оюндарга менимче келгиси келет. Мезгил өзгөрдү, бирок театрдын системасы ошол боюнча калды. Мына Союз учурундагы система бүгүнкү күнгө чейин иштейт. Мен ойлойм, бул системаны өзгөртмөйүнчө азыр театрды элге алып чыгуу кыйыныраак. Кантип өзгөртүш керек ошону? Себеби деген мына азыр биз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун эмесин коюп калдык, Сары Өзөктөгү жаза. Бул Чыңгызхандын ак булуту. Анан Чыңгыз агай келип өзү репетицияга катышып отуруп, анан Ороз эним, мен ушу бир нерсеге мындай түйшүктөнөм. Бул спектакль коюлат экен дагы, анан бир ашып кетсе 5 премьерасы болот, андан кийин элдин көрүшүндө салкындап калат экен. Эмне үчүн ушундай дейт. Мен айттым, Чыңгыз агай, бул системаны жаңыртуу керек. Азыр себеби дегенде Союз учурунда эгерде репертуарда бир 30-40 спектакль болсо, жалгыз администратор жетишчү. Анын үстүнө элдердин дагы ошол жашоо ритми жайыраак болсо керек. Азыр биз бөлөк доордо жашап аткан соң театрдын ар бир спектаклдин өзүнүн продюсеру болуу керек. Ошол продюсер ошол спектакльге канча акча жумшалса, кайра ошону кайтарып, андан кийин ашкан акчасын кийинки кое турган спектакльге калтыруу керек. Десем, ушул жакшы экен, ушул жакшы ыкма экен. Ушул ыкманы ойлонуп көрүп, ушуга өтпөйсүңөрбү деп. Анан биз мына Учур театрын ачканда ушул ыкманы өткөнбүз. Бизде көркөм жетекчи, анан продюсер, анан режиссерлорду чакыруу ыкмасы менен иштетчүбүз. Азыр интернеттин заманы. Ар кандай маалыматтын селеле каптабастан, ар кайсы жанрдагы чыгармалар да даяр бойдон агылып келүүдө. Адамдар театрга аттанып токунуп келип отурбастан, үйүндө диванда жатып алып эле каалаган авторунун каалаган чыгармасын окуп, киносун, спектаклин көрүп алышат. Мындай бат өзгөргөн шартта театр илгерки Союз кезиндеги эски тегирменин тартып отурганы ар бир өнөр адамын ойлондурбай койбойт. Элге таанылып калган, белгилүү болуп калган актерлор, режиссерлор Кудайга шүгүр, саны боюнча. Бирок ошолордун ичинен бир мындай күчкө толуп, чыгармачылык даремети жакшы болуп, элге бир жагынан актер, бир жагынан уюштуруучу, азыркыча айтканда менеджер, продюсер болуп таанылган бирден бир киши катары, искусствонун өкүлү катары мен Орозбек Айдаровду жакшы билем. Орозбек Айдаров ушунчалык көп ролдорду, бейнелерди жаратып жүрдү. Мына Ысык көл театрында, Учур театрында, башка жерлерде иштеп. Биз ошол Учур театрында Айтматовдун Жабарс спектаклин койгондо абдан жакын тааныштык, себеби ал учурда Орозбек ошол жерде директор болчу. Анан ошол жерде мен байкадым да, ал мындай жөн эле директор эмес, директорлор көп. Бирок ошол учурда айрыкча азыр театрда продюсер болмоюнча, ошонун менеджери болмоюнча бир спектакльди чыгарыштын өзү бул эми баягы жамааттык чыгармачылык болуп атпайбы? Элди уюштуруштун өзү, анан ошону элге көрсөтүштүн өзү абдан татаал. Мына ушул жагын Орозбек жакшы өздөштүрдү. Андан кийин Маданият министрлигинде дагы ушул театр тармагын, искусство тармагын тармагын башкарып иштеген орун басар болуп жүрдү. Мына ушул жерде дагы Орозбектин уюштуруучулук жөнүндө абдан жакшы көрүнүү да. Эми азыр мына Чүй театрында бир топ жылдардан бери директор болуп иштеп атат.
көрөрмандарыбыз да билсе керек. Бул жөнүндө биз абдан көп айттык. Орозбек Айдаров директор болуп иштеген Чүй областык театрынын эмдигиче орун очок алган өз имараты жок. Калган облустардагы бардык театрлардын өз имараты бар. Ал эми булар илгерки ата-бабалардай көчмөн турмушта күн кечирип келишет. Спектакльдерди даярдап, анан ар кайсы театрларда койгонго мажбур болушат. Ошол үчүн алар театрдын атында биротоло көчмөн деп атап алгылары келип жаткандыгын айтат директор. Агай, кетсеңиз жакшы барыңыз. Жанагы мен айткан аялдар, абайдаңыз. Биздин имаратыбыздын жок экендигин баары эле билишет, бирок биз десант өңдүү иштейбиз деп коебуз. Туш келген жерге спектакль даярдап, андан кийин областтык борборлорго, башка Ош, Нарын, Көл ушуларга борборлоруна барып коюуга мүмкүнчүлүк алабыз. Кыргыз драма театрына же Орус драма театрына премьераларыбызды беребиз. Андан кайра келип бул жерде кайра кийинки спектакльге даярдык көрөбүз. Мисалы үчүн биз Айтматовдун дээрлик бардык чыгармаларын койдук десем болот. Жамиля, Кайрылып куштар келгенче, деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, дагы тоолор кулаганда чыгармасын эң алгачкылардан болуп биз койдук. Бардык областтарда өзүнүн областтык театрлары бар. Бир гана ушул Чүй областынын өзүнүн имаратынын жок болгону 30 ачылгандан бери жок. 30 жылдан бери өзүнүн арнап эметилген имараты жок. Бүгүн бу жерде болсок, эртең бир ДКга көчүп кетебиз. Анан кайра ал ДКдан баягы көчүрсө бөлөк ДКга барабыз, маданият үйүнө. Анан мына бул жерге турганыбызга деле 1 жылдын 2 жылга чукулдап баратат. Бул жерге 3-чү рет кайтып келишибиз ушу жерге башкалкалап. Биз көп нерсени сунуштадык. Балким бизге жаңы театр салып бересиздерби? Же болбосо мына Ленин ДКсы бар эле, мурунку Ленин заводунун ал жерде жанагы эмелер алыптыр. Иогова дейби, чокунган биздин ушундай дин эмелери, агымы ушундай. Ошолор алыптыр, ошолор турат экен. Ал жерде дагы соттошуп бул министрлик менен оң чечилип келатып, жогорку соттон кайра алардын кызыкчылыгына чечилип калды. Анан ошо менен ал жакка да бара албай калдык. Эми болуп калар деген үмүтүбүз бар. Азыр ушул учурда биз 2-3 сунуш берип атабыз министрликке, областтын жетекчилерине. Мына Военно Антоновкада бир жакшы ДК бар экен, ушуну бербейсиздерби деп. Же болбосо бер жагында жана элита деген эле өзү талкаланып да баратат. Ошону бербейсиңерби? Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биз анан өзүбүз оңдоп, жасап, түзөп, ошол жерде биз чыгармачылыгыбызды арттыралы. Байкасаңыз, бүтүндөй театрдын баары борбордо. Борбордун борборунда. Эсиңизде болсо, Союз учурунда жадагас айылдар да бар болчу, клубтар. Анан ошол жакта бизди тегерете курчаган жаңы конуштар, бир да жаңы конушта маданият үйү жок. Алар ошол жактан борборго спектакль көрөбүз деп келбейт. Концертке келет чыгар эме, а бирок борборго келишип, кичине транспортто токтоп калат, кечке жок. Ошон үчүн борборго келишпейт. Биз театр сунуштадык элек. Мына жаңы конуштарга, жаңы маданият үйлөрү түшсө, ошол элге да жакшы болмок. Актерлордун айлык акысы да аз. 4000 сомдун тегерегинде айлык алышат. Бул акчага Бишкекте 1 ай эмес, 1 күн эптеп жашаса болот. Калган 29 күндө эмне кылыш керек? Суу ичип, аба жутуш керекпи? Ушундай кыйынчылыктарга карабастан Орозбек Айдаров театрды жаңы, заманбап ыкмага алып чыкканга болгон аракетин жумшап келет.